Здесь же без велодорожки. Здесь велодорожки, только здесь у нас будет ограждение. Жерде турабыз. Алып аткан существующий точкабыз бул. Ушул жерден 1000 диаметр менен 2 нитка 2,4 километр су түтүктөрүшүн алып келебиз. Бияк ылдый жагы. Ылдый да. Бул турган жер азыр турган. Максимум ошол жерге да. Ошол жерге урабыз. Качабыз. Суну мына жерде мына аркылуу турабыз. Строительство межный период болот. Межный период октябрдан баштап, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрельге чейин. Ушул аралыкта плотина курулуп турган эмне болот, сезон. Ошондо сууну мына жерде мына калат, О кетип аткан канал, Кас канал деген канал ошого салынып, бул жакка бургайт, бургаганда строительство. Биянан бургандан кайра барган бул жана кошулат. Бул орнатып баары кайра дарыяга кошуп кете берет. Могу жер бургаш керек да. Сен каяктан Сел мындан оны үйдө турат го. Ошонун бер жагында селефрадис. Ошодон алып чыгып койдук да. Ал мына жер 2 мына. Быйылкы жылдын эсебинен 12 жолу су токтоду. Анын 8 жолу мына жактан түшкөндөрдөн токтоду 8 жолу. 4 жолу Топан сакташына келди. Былтыркы жылы 9 жолу токтоду. Анын 7 жолу мына жылгалардан түшкөн селден токтогон, 2 жолу Топан. Быйылкы жылы кичине жамгыр көбүрөөк болгон үчүн эмки жылы дагы көбүрөөк болсо чоң. дагы Бүгүн ушул мен биринчи поездкам болду. Биринчи жолу ушул чыктык шаарга. Ак Бура комплексин көрдүк. Мындай ой жакшы экен. Буга чейин ушу бийликтин баштаган проект экен. Мага да абдан жакты. Муну мен ойлойм ушу улантыш керек албетте. Бул жерде ушул республикалык бюджеттен дагы анча-мынча каражат маселесин чечиш керек. Бул биринчи маселеси ушул. Мындан кийин ушул азыр ушул Алиева көчөсүндө турабыз. Алиева көчөсүндөгү 1 километр 75 метр чарчы жолдун капиталдык ремонту бар экен. Ушул анан эң негизгиси ушул көчөдө жашаган шаарыбыздын тургундарынын суу жана канализация маселеси да чечилип кетип атат. Бул дагы абдан элге да жакшы бир нерсе го деп айтат элем.
Ошо анан эң негизгиси болсо ошол биздин таза суу проблемабыз. Ошол азыр ак боран жээги менен ошо өйдө жакка чыгып келдик. Ошол суу маселеси бул эң эле курч маселелердин бири экен. Ошол жерден ошол проектини түзгөн адамдар менен, водоканалдын жетекчилери менен да ошол жерден жолугуп сүйлөштүк. Андан тышкары ошол мен эмки жумага ушул Бишкектен специалисттерди да чакырдым. Ал жерде ошо биздин борборубузда ошол суу маселеси менен иштеген адистер, эксперттер бар. Ошолор менен дагы бир кеңешишибиз керек болуп атат. Ошол анткени азыр жасаганда дагы ошол бир туура жол менен жасашыбыз керек. Бул жерде ошо 2-3 варианты бар. Ошол сууну кантип тазартабыз, кандай суунун эл менен камсыз кылып жеткирүүнү. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерден абдан мындай бир ойлонуп, ошол специалисттерди угуп, адистерди угуп, андан кийин анан бир чечимге келишибиз керек. Кайра келип эле каражат маселесине такалып атпайбы? Эми акча бул жерде каражат, даже каражатта эмес маселе. Каражат бул чечилет. Бул жерде ошол каражатты туура үнөмдөш керек. Туура расходун туура мындай салыш керек да ошол акчаны. Акчаны салып алып, кайра эле ушундай проблема болгон болбош керек.